керек мезгилде сиздер үчүн эшигибиз ачык. Келиңиздер. Эже, өзүңүздүн ишиңиз жөнүндө маалымат бере аласызбы? Мейли, келиңиздер. Көрүңүздөр. Биз кыздардын себин чыгарабыз. Чыгарганда мына көрүп турганыңыздардай азыр түрдүү оюндар, курактар чыгып атат. Мен негизги ишимде баягы курактан куралат, майдадан улам куралып отуруп дүйнө куралат деп эски ата бабабыздан калган сөздөр бар. Мунун маанисине жеткен адамдар кыздын себине издеп жүрүп курак төшөктөрдү алышат. Ошондуктан мен куракка көбүрөөк көңүл бурам. Бул ишти 2004-жылдан бери колго алып келатам. Ошол жылдары өзүм колумда эле кыркып, оюп, тикчүмүн. Андан бери улам өнүгүп отуруп, лазер компьютерлештирип, лазерга кыркып, эң сонун чеберчилик өнөрүбүз өнүгүп калды. Азыр мындай эң сонун төшөктөрдү чыгарып атабыз. Материалдардын түрлөрү дагы азыр жакшы материалдар көп чыгып, түрдүү материалдардан төшөктөрдү чыгарып атабыз. Азыр элдер ушунчалык өнүккөн, үйүндөгү обоюна карап, үйүнүн размерине карап, заказ беришет. Ошо берген заказдарын аткарып беребиз. Анан заказ берген убакыт аз, заказ берген мезгилдер аз болгондуктан биз целый год ишибизди токтотпой иштей беребиз. Өзүмө ылайык чыккан цехим бар. Азыр жолуңуздар болуп, ушул базарга туш келип калыпсыздар. Ошо цехте аябай сонун кыздар иштейт. Дагы бир жолуңуздар келип калган болсо, ошо цехте иштеген кыздар менен тааныштырам. Мынандай көшөгөлөр чыгат. Муну убактынча көшөгө кылып илип туруп, андан кийин спальный жапкыч кылып алышат. Булардын бир жүк подушкалары бар, баягындай спальныйга койгондо комплект болуп чыгып калат. Азыр дагы бир жаңылыктар бар, мындай төшөктөр чыгып келатат. Мындай төшөктөр, булардын ичинечи синтофон салып, даяр кылып камдап жатабыз. Мына мындай. Эми азыр дагы буларды мен кыздарга ар кандай сунуштарды айтып атам, мен сунуштап багып берип турам. Мынаны эми рамкаларында бөлөктөп, мындан да кооз кылып чыгарууну сунуштап атам, себеби бул алгачкы ишибиз. Мунун сиздерге сунуштаган себебибиз мындай. Ичине синтофон менен кошо шырылып жатат. Сиз пактаны аз эле кошосуз. Аз эле кошуп шырыйсыз. Анан ошол менен жеңил, жумшак, калың пакта эме болот, төшөктөр болот. Бул азыр алгачкы ишибиздин башталышы. Муну дагы пландар бар, эң сонун кылып чыгарууга аракет кылып жатабыз. Мен ушул рядда, 11-рядда 2004-жылдан баштап эң алгач ушу төшөктөрдү илип баштагам. Ал мезгилде биздин рядда эч ким төшөктөрдү сатчу эмес. Андан менден кийин 1 жыл, 2 жыл толук өзүм жалгыз төшөк сатып жүрдүм. Андан кийин төшөк саткандар, чеберлер, жаңы чеберлер кошулду. Азыр биздин рядда чеберлердин саны көп, арбон. Анан биз азыркы күндө айтып атпаймынбы, чеберлерибиздин чыгармачылыгы жогорку деңгээлге жетти. Ошону менен алар клиенттер каалаган деңгээлде төшөктөрдү чыгарып беребиз. Алар өздөрү заказ бергенин алып кетишет. Заказ бербесе өзүнө керектүү болгон мезгилде өзүнүн купулуна толгон төшөктөрдү ушулардын арасынан таап алып, рахматтарды айтып кетишет. Биз ушул элдин талабын аткарайлы деп айтып атамбы, целый год ишибизди токтотпой тиге беребиз, үйө беребиз. Анан бул өзү жылына 1 ай, 2 ай гана сезон болот. Ушул сезон мезгилде наркы жакта бамбуктарды көшөт. Сезон мезгилде элдер өзүнө келген, өзүнө керектүү нерселерди таап кетишет. Мына жерде көрдүңүздөр, мына курактарга көбүрөөк көңүл бурабыз. Мына мисалы үчүн мунаны алып көрсөтөйүн. Целый курактар. Бизде курактын иши бир аз татаал, оймо болгондо жеңилирээк болот. Мен айтып атпаймынбы, куракка көбүрөөк көңүл бурам деп. Мына ушуларды дагы элдер аябай жогорку талапты алышат. Керек болуп калганда сунушуңуздарды айтсаңыздар, заказыңыздарды берсеңиздер, биз чыгарып беребиз. Анан базардын өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн закону бар. Бирөөлөргө мешайып бербейт.
бирөөлөргө мишайт бербей тегиз сатышыбыз керек. Өзүбүзгө жараша оптимшиктер бар. Оптимшиктерди оптим баада беребиз. Бааларын келишим баада беребиз. Биздин WhatsApp номер ушул. Керек болуп калган учурларда WhatsApp аркылуу сүйлөшсөк болот. Сиздер үчүн керек мезгилде сиздер үчүн эшигибиз ачык.